Парламенттик жыйындын башында депутат Данияр Тирбишалиев Келдибеков боюнча кече кабыл алган токтомго каршы чыкты. Ал өзү добуш бербесе да макул деген кнопкасын башкалар басып койгонун айтты. Мен кече кетип калгандыгыма байланыштуу мен ордума бирөө басып коюптур, макул деп. Мен жалпысынан бул токтомго каршымын. Ушул токтомду кабыл алып, биз өзүбүздүн укугубуздан аша чаптык. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде биз Келдибековду үй камагына чыгара турган болсок, анда башкаларды да чыгарыш керек. Анда Тюлеевди дагы чыгарыш керек. Жүздөгөн, миңдеген адамдар азыр камакта жатат ал жерде, СИЗОдо. Алардын бардыгын анда чыгарышыбыз керек. Мындайды уккан депутат Курмантай Абдиев токтомго каршы чыккандарды популисттер деп Келдибековду сөзсүз майып кылып чыгарыш керекпи деди. Камакта кармоого мүмкүн эмес, тергөө амалдарын жүргүзгөнгө уруксат эмес деп турат ал жерде. Анын ден соолугуна байланыштуу кабыл алынды кече чечим. Сөзсүз ал жерден бир калека кылып алып чыгышыбыз керекпи? Үй камагында туруп деле сотко барып тиешелүү жообун бере берсе, жоопкерчилигин тарта берсе болот да. Популисттик сүйлөгөнүбүзгө дагы артына кичине бир негиздеп туруп анан кийин айтышыбыз керек да. Данияр мырза, коротко. Полемика кылбай эле койгула эми, токтом калган. Биринчиден бул жерде полемика эмес, экинчиден бул популисттик заявление эмес. Ошого окшогон адамдар азыр жатат СИЗОдо. Алардын бардыгында бар ушундай заключениялар, врачтын заключениялары. Анда токтомго кошуп коелу, ошол жерде жаткан адамдардын бардыгы чыксын. Үй камагына бошотулсун деген. Ошол болуп атпайбы? Анан кийин бул жерде Батукаев деле ошондой окшогон справка менен чыгып кетпедиби? Бийликчилик КСДП фракциясынын депутат Ирина Карамушкина Келдибеков боюнча токтомго макул деп добуш берген партиялаштарын президент Атамбаевдин коррупцияга каршы аракетине карата чыккынчылык кылдыңар деп айыптады. Я считаю, что вы предали идеи президента, который объявил бескомпромиссную войну. Пусть он сам доказывает, виноват он или не виноват. Карамушкинаны фракциялашы Эркингүл Иманкожоева колдоп, Келдибеков ак болсо, так болсо соттон акталып алсын деп токтомду кайруу сунушун билдирди. Эгерде Келдибеков ак болсо, так болсо, соттон акталып алсын да. 7 апрелде 2010 жылы биздин канча эр азамат, жүздөгөн эр азаматтар эмне үчүн каза болду эле? Ошо коррупцияларга каршы болсун, Кыргызстан өссүн, бир тазаланалы деп ошо каза болгон. Эмне аны унутуп калалыбы бат эле? Ошон үчүн соттон акталып алсын. Ошо мен коллегамды колдонуп кетем дагы, ошо токтомду кайтарып алышыбыз керек, урматтуу коллегалар. Мындай билдирүүлөргө депутат Бөдөш Мамырова каршы чыгып, Келдибеков соттон качпай тургандыгын айтты. Тиешелүү документтин негизинде жогорку кеңеш токтом кабыл алды. Ден соолугуна байланыштуу алдагы адам, алдагы дарыланганга, алдагы ден соолугун чыңдап алып, анан толук кандуу өзүн өзү коргогонго өзүн ыңгайлаштырып алсын деп. Эми сүйлөрдүн астында дагы этият болуш керек. Коррупция менен баарыбыз күрөшөбүз деп атат. Коррупциянын эмне, коррупцияга ким биринчи жолу батканын элдин баары билет. Жөн эле адамдардын өмүрүн кыйып коюп деле маса балында келе жатып, унчукпай эле ошону деле макул деп эле жүрөбүз. Айта кетсек, кече жогорку кеңеш депутат Ахматбек Келдибековдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу өтүнүчүн жогорку сотко жолдогон болчу. Ага соттук медициналык экспертизанын Келдибековдун абалы начарлап баратканы, чет өлкөгө барып дарыланышы керектиги тууралуу аныктамасы негиз болгон. Жыйында депутат Исмаил Исаков соттун чечимисиз каалаганын каралаган башкы прокурор өлкөдөгү баш аламандыкка себепчи болуп жатат деди. Аны депутат Мыктыбек Абдылдаев колдоого алды. Урматтуу президенттин өкүлү, сиз аркылуу мен урматтуу президент Алмаз Шаршеновичке кайрылам. Урматтуу төрага сизге жана фракциялардын жетекчилерине. Мына Кыргызстандагы бүгүнкү чыгып аткан чатактарга түрткү болгон башкы прокурор болуп атат. Анын туура эмес иштери бирине көз жуум, бирине ачып, бирин камап, бирин куугунтугдаган саясаты. Ошондуктан мен талап кылат элем, урматтуу, анын жоопкерчилиги каралсын. Жумуштан четтетилбесе, бул чатактын башаты болот. Мен мына Исмаил Исаковдун айткан сөзүн колдоп коеюн деп атам. Конституция менен бүт мыйзамдарда жазылган. Соттун чечими болмоюнча эч ким айта албайт. Күнөөлүү, вор, коррупционер, башка, тиги бу деген терминдерди. Бул президентке да тиешелүү, баарыбызга да тиешелүү. Болбосо бул боюнча иш да козголуп калышы мүмкүн. Мына ушулардан кийин депутаттар мыйзам долбоорлорду талкуулаганга өтүштү. Алардын арасында өкмөт жанталашып, депутаттар каникулга тарагычактуу өткөрүп алалы деген электр энергияга бааны көтөрүү боюнча мыйзам долбоору да бар. Бүгүн ал колдоо тапса 1 июлдан тартып, эл светке жаңы баа менен төлөйт.
Мындан улам бул маселени карайлы деп бийликке жан тарткан депутаттар да болушту. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.